УКМК башчысын кызматтан кетирүүгө кол топтогондор кимдер? Соц тармактарда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев менен ИИМ министри Улан Ниязбековду кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо башталганы белгилүү болду. Учурда ага 10 чакты жаран кол койду. Петициядагы кол койгондордун катарын караганда биринчи эле көзгө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү көрүнөт. Кыргызстанда жок жорукту баштап гей-парад өткөргөндөр, ориентациясы өзгөчө адамдардын укугун коргогондор ушул жерден эле сөздү токтотуп койсо да болот, анткени калганы түшүнүктүү. Камчыбек Ташиевке каршы болгондор көп жана алар ичактан бери аны кызматтан кетирүүнү каалап келишет. Ар бир ыңгайлуу учурду куру кетирбей УКМК башчысынын дарегине ачуу сындарын айтышат. Ал турма кодону айтканда бирөөнүн ичи ооруса дагы аны Ташиевдин атына байланыштырып, күнөөлүүнү УКМКдан издешчү болду. Бул биринчи кезекте Камчыбек Ташиевдин 1 жылдан бери үзүрлүү аткарып жаткан ишине коррупцияга каршы күрөшүнө байланыштуу экенин келесоого да маалым. Нече жылдан бери укурукка илинбей келген коррупционерлерди жоопкерчиликке тартып, анын негизинде мамлекеттин казынасын толтурууга салымын кошту. Бул албетте Кыргызстанды жыландын уюгундай кылып ороп алган коррупционерлерге жаккан жок. Ал эми бейөкмөтчүлөрдүн миссиясы ушул: тынч жашоо бербеш керек. Кандай болсо да коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрүп, улам бир жерден жаңжалдын башын кылтыйтып турууга тапшырма алышкан. Айрым эксперттер Батыш Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди бийликтен кетирүүнү көздөп жатканын аргумент менен келтиришкен. Ага таянсак, бейөкмөтчүлөр Батыштыкы. Ал эми биз сөз кылып жаткан петиция бейөкмөтчүлөрдүкү. Табышмактын жандырмагы оңой эле табылат. Ушундан улам бир суроо туулат: мекен бийикпи же акчабы? Булак Назарньюз, Чекиторг. Депутат Атамбаев УКМК мыйзамын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаты Сейитбек Атамбаев парламентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет боюнча мыйзам долбоору каралып жатканын айтып, андагы тыңшуу жана видео көзөмөл боюнча жоболорго каршы экенин билдирди. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. УКМКнын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жаңы мыйзамдын долбоору жакында кабыл алынышы мүмкүн. Ал мыйзамдын долбоорунда УКМК прокуратуранын уруксаты жок эле тыңшоону жана видео көзөмөл кылууну күчтөндүрүүгө багытталган нормалар каралган. Мындай мыйзамдын долбоорунун кабыл алынышы туура эмес, себеби элге каршы мыйзамдардын бири болуп саналат, деп жазды. 7 январда парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуу дагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Жыйында сөз эркиндиги жана адам укугу жөнүндө талаш-тартыштар орун алды. Жыйынтыгында эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет документтерди биринчи окууда колдоп, УКМКга айтылган сын пикирлерди эске алуу менен долбоорлорду экинчи окууга өзгөртүп келүү сунушун берди. Мыйзам долбоорлорун жогорку кеңештин жыйынына чыгаруу чечимин кабыл алды. Булак Азаттык, Чекиторг. Бишкектин батыш тарабын көрктөндүрүү үчүн Кытай акча бөлөт. Эскиздер. Бишкектин батыш тарабына кире берген жерде жашыл аймак пайда болот. Бул тууралуу мэрия билдирди. Маалыматка караганда, президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон иш сапарынын жыйынтыгында Бишкек шаарына каражат бөлүү макулдашылган. Циндао шаарынын муниципалдык элдик өкмөтү Бишкектин батыш тарабындагы кире беришин көрктөндүрүү үчүн 600 000 юань бөлдү. Бул акчага сквер курулуп, Дэн Сяопин проспектисинин Алыкуловдон Кустанай көчөсүнө чейинки бөлүгү жашылдандырат, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2021 жылдын 22 декабрында Бишкек менен Циндао шаарларынын ортосунда туугандык байланыш түзүү боюнча меморандум кабыл алынган. Булак Спутник, Чекиткейжи. Садыр Жапаров Бишкектеги Ош базарына барды. Бүгүн 8 февралда президент Садыр Жапаров Бишкектеги Ош базарына барды. Аны менен кошо шаар мэри, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да жүрөт. Президент жаңы салык кодексинин алкагында ишке кирген кассалык көзөмөл машиналары тууралуу маалымат берип, сатуучулардын арыз муңун угуп, тийиштүү тапшырмаларды берди. Булак Марал ФМ, Чекиткейжи. Маданият министрлигинин алдына кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев нааразычылык акциясына чыкты.
Бүгүн 8 февралда Маданият министрлигинин алдынан кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев нааразычылык акциясына чыкты. Мен кадр маселеси боюнча келгем. Анан 15 министр алмашты. Эч нерсе кылышкан жок. Министрликке келсе эле болду, статус алдым, министр болдум дейт. Кеп министрде эмес, адам болуш керек, элине ак кызмат кылышы керек. Эмне көйгөй болсо ошону чечиш керек деди ал. Ал журналисттердин нааразычылык акциясына эмне талап менен чыктыңыз деген суроосуна мындай деп жооп берди. Жумуш берсин, дагы анан эски көпөстөр 30-35 жылдан бери отургандар турганда биз кантип өнүгөбүз? Ошолорду кетириш керек. Жаш муунду сынак менен жумушка алышсын. Булак Сереп, Чекиткейжи. Улукбек Марипов эми жарандарга Сауд Арабияга барууда бир топ жеңилдиктер болот. Мурдагы премьер-министр Улукбек Марипов жалпы кыргыз элине кайрылуу жасады. Марипов өз кайрылуусунда ага колдоо көрсөткөн жарандарга ыраазычылык билдирип, узак убакыт эл алдына чыкпай сагынып калганын да айтып өттү. Ал ошондой эле өзүнүн Сауд Арабияга элчи болуусун колдогон Жогорку кеңештин депутаттарына да ыраазычылык билдирди. Муну менен катар Марипов алдыда аткарыла турган иштер боюнча сөз кылды. Анын айтымында Кыргызстандан Сауд Арабияга барууда бир топ жеңилдиктер каралып жатат. Мындан ары биз эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык алаканы тереңдетишибиз керек. Баса белгилеп кетчү жагдай 24-25 февралда өкмөттүн делегациясы Сауд Арабияга барып, бир топ маселелер каралат. Ал жерге биздин бизнес өкүлдөрү да барат. Ал жерде бизнес форум болуп, Кыргызстандын экономикасын таанытабыз, деди Марипов. Эске салсак, Улукбек Марипов 2021 жылдын февралынан октябрь айына чейин кыргыз өкмөтүн жетектеп кеткен. Булак Назарньюз, Чекиторг. Марлен Маматалиев: президенттин жакшы самолет менен барганы мамлекеттин намысы. Элден акча чогултпай эле бюджеттеги каражаттан президентке учак сатып алышыбыз керек, деди бүгүн 8 февралда Назарньюз маалымат агенттигине Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Марлен Абдрахманович, коомчулукта президенттин Пекинге жалда учуп кеткен учагы боюнча түрдүү кептер айтылууда. Бири президентке менчик учак жалдатпай самолет сатып бериш керек десе, экинчиси президент мамлекеттин жүзү, ошон үчүн каалоочулар каражат чогултуп болсо да учак алып бериш керек деп жатышат. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Ал жеке учак Садыр Жапаров үчүн керек эмес да, ал кыргыз мамлекетинин президенти үчүн керек. Тагыраагы талапка жооп берген жакшы учак мамлекеттин жүзү. Жапаров ушундай учак менен келди дебейт. Кыргызстандын президенти ушундай учак менен келди деп кылат эгер кылышса. Бул биринчиси. Экинчиси, биздеги самолетту Европага киргизбейт. Анткени ал самолет азыркы замандын коопсуздук талабына жооп бербейт. Ошондой эле Кытайга мынчасында учат деген регулярный рейс да жок. Ошон үчүн президентти менчик учак менен кетти деп сындаганыбыз туура эмес. Менчик учак жалдап барбаганда эмне эшек минип барсынбы? Президенттин жакшы самолет менен барганы мамлекеттин намысы. Ошон үчүн бул маселени элден акча чогултпай эле, ансыз деле элдин акчасы болгон бюджеттеги каражаттан президентке учак сатып алыш керек. Самолет жалдаткан акча деле топтолуп отуруп, аягында учак сатып ала турган акчаны түзүп калат. Ошон үчүн самолет жалдаганча жаңысын алып, айрым учурларда биз ижарага берип самолет алган каражатты актап алсак болот. Сан авиация деп көп учурларда ижарага берип же зарыл болгон учурларда колдонсок болот. Булак Назарньюз, Чекиторг.